Бетиң жок экен, бетиң жок экен, Азамат сен. Бетиң жок экен, чын. Өтө бетиң бетпак экен да сен, чын. Силер өзү бетпак болуп койдуңар. Жолду ачып койчу, жок дегенде бир таман жол ачып койчу, илгери. Ачпайм. Тоону деле бир таман жолду калтырган, согуш маалында да бир таман жол калтырган. Сен не деген баласың? Аны колхозго, заправкага айткыла ошо сөздү дагы. Илгерки Макул, карта боюнча айтабыз. иштесе, илгерки карта боюнча менен бесип чыккыла. Макул. Тура эмес кылып атасың, Азамат. Өтө тура эмес кылып атасың. Өтө тура эмес кылып атасың. Чоң стратегиялык көчөнү мына кир жайгыч кылып алышкан. Ушундай да болобу, ушундай да Кудайга жагабы. Огул Асман Оюлдун жетекчиси Аккулу аке, мына Токтогул шаарында мондай ишмердүүлүк кылып отурсуз. Оштон кенсиз, алайдан кенсиз, мыйзамды бузбай иш кылыңыз. Элди да ойлоп, элге залал келтирбей иш кылыңыз. Ошол производственный көчөсү ачык деп көрсөтүлгөн. А именно ошол Жайлоолуу Азаматтын жер тилкеси ошол жол ачык деп көрсөтүлгөн да. Жана келечекте ошол жол ачылат. Эмне кылып атасың азыр? Тазаласаңыздар, жарыктандыруу, могулардын баарын стрижка кылып, көчөнү кенен кылабыз. Кенен. Аны билбейм мен, Азаматты да Ал ачык беле, жабык беле? ачык болчу. Үй деле бар. Бул жерди кошумча бизнес кылып, тосуп, жөн эле мал сарай кылып алган. Негинде ачык турса ачыш керек да жол. Азыркы мынерде карасаң, бияна мазайынсаң, бияң тозук, жакка кирсең, ким эле оно добыл столовый тозук, нараң, мойка, сойка басканга мүмкүн жок. Урматтуу жердештер, мына азыр биз бул көчөнүн тагдырын тартканды баратабыз. Бул көчө илгери өндүрүш көчөсү болгон, азыр Кудукбаев Дүйшүналы атында көчө коюлуп атат. Бул тагыраак айта кетсем, мен чоң атам болгон. Мына биз үй бүлөбүз менен өздүк салым кылып, ушундай атайын табличкалар жасап, мына коюп атабыз. Баш аягы 40 000 сомдой акча коротуп атабыз. Бөкөнбаев атайын стрелкалар менен ушул көчөнүн кырында чыгарып, Абдисүйөркулов кесилиштерин баарына ушундайлар коебуз. Буга чейин ушу өндүрүш көчөсүндө мыйзамсыз тозо болгондардын дарбазаларын жылдырып, эки жактарын алдыртканга аракет кылганбыз. Кудай буйруса түшүнүктүү биздин инсандар ошол жерде эшиктерди ачып берген, бирок түшүнүксүз атайын тоготпостук менен мамиле кылгандагы инсандар бар. Бүгүн биз ошолорго барып, сунуштарды, сураныштарды кылып көрөбүз. Анда эмесе кеттик. Мына дал ушул жерде бузуу иштери болгон, буга чейин бир нече ай мурун. Анан жол кенен дагы деле ачыла элек. Жол кенен дагы деле ачыла элек. Мындай гүл тиккенге, бул жерге жашаганга өзү жол берилбейт. Бирок эмнегедир бул жактарда мынакей мал бакканга, үй куруп, мынакей күнүмдүк жашоо, тиричилик менен оокат кылгандар пайда болуп калган. Бул мыйзам бузуучулукка кирет деп мен эскертким келет да. Албетте булар эми башында багытын бөлөк багыт менен алып туруп, кийинчерээк бөлөк багытка буруп алышкан. Мындайча айтканда, мамлекетти, жарлыкты жана башка ушул жерде коррупционер жетекчилерин баардыгын алдап отуруп, акыры элге залалын тийгизген. Жүрүңүздөр анда. Могул нерселер болбош керек эле өзүчү. Могул нерселердин баардыгы алыныш керек. Бул көчөнүн башын көрсөттүм сиздерге, кенен болуш керек. Андан нары бара берели, мына бул жерлер бузулду, чачылды, азыр жатат. Биз ушу көчөнү иретке келтирип, Кудай буйруса бияктарын баардыгын тегиздеп, могу дарактарын баардыгын. Анан буларды сүрдүрүп, ушундай тазалатканга азыр аракет кылабыз. Саламатсызбы эже? Кандайсыз? Могуларды качан аласыздар? Ушуларды алыш керек. Мен техника алып келейин, ушуларды бир чыгарайлы. Анан алда гүлдөрдү дагы жылдырып берсеңиздер. Ооба, эки бетти тең алыш керек да, бул көчө кенен болуш керек. Сиздин мынакей могул гүл, бак дарактарыңыз үй коронун ичинде болуш керек да. Анан бул жерге азыр чоң көчө кылып беребиз, Кудай буйруса. Жарыктандыруу кылып беребиз. Бул альтернатива көчө. Чоң көчө болот бул. Гүлдү көчүрүп алам андан бе. Ошентиңиздер, акырын-акырындан эми гүл аябай жакшы экен, бирок көчө элге керек. Ассаламу алейкум. Кел балам. Кандайсыз? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Тазалайбыз дейт. Ооба, могул жактарды тазалап берели. Могу гүлдөрдү дагы алып бериңиздер. Ооба. Кенен кылып алып берсеңиздер, өзүңүздөргө да кенен болот. Мына төгөсүңөр. Төгүп берем. Кааласаңыздар төгүп берем. Төгүп бергиле. Андай да төгүп берем, кааласаңыздар. Азыр бектим эмне кылып атасың азыр?
тазаласаңыздар, жарыктандыруу, могулардын баарын стрижка кылып, көчөнү кенен кылабыз. Кенен. Bul hem Тигил көчөгө альтернатива көчө кылабыз, Кудай буйрса. Мына уларды эмне кылат тетигилер? Кайсыларды? Алардын баардыгын алдыртабыз, Кудай буйрса алар. Кенен көчө кылабыз. Ошентип мына gülderdi. гүлдөрдү азыр койго салам оруп эле. Ошентиңиздер. Ошентиңиздер. Мына эмелерди баардыгын алайын деп тимеле оруп бияк бет. Анда могунда гүлдөрдүн баарын алып берсеңиздер, коронун ичине киргизиңиздер. Акырындан, акырындан. Отур, бул гүлдү көчүргөнгө bolбойт. Азыр. Жок кой. Аны аксакал эми ушун бизди сыйлап, кеңешти сыйлап коюңуздарчы. Канча аракет кылып атабыз. Мэрияны сыйлап койсоңуздар, биз лампочка коюп беребиз. Могул жерге асфальт төшөлөт, келечектечи, келечекте. Мына гүлдүчү, а? Мына сиде бутагы 300 сом алганбыз. Уюп тур. Сени айтып кетерем. Анан ушу гүлдү бул жок, жайы ушу гүлдө турганчы. Жылдырып берем балам, ырастап берели. Ана мына ул салбадан нарысына. Кандай кылабыз ошону? Ошону эптеп могул жактар кененирээк кылып бериңиздер эми. Примерно кайсы убакка чейин? Канча убакыт эрте болсо ошончо сон болот. Шагылды кайсыде убакыт алып келип тök десеңиз төгөбүз биз. Урматтуу менин жердештерим, урматтуу кыргызстандыктар, биз өнүккүбүз келет, бирок ошол эле убакта өнүгүүгө эч бир жол ача албайбыз да. Жалаан гана өзүмө деп эле өзүбүздү ойлоп турабыз да. Мына өзүңүздөр көрүңүздөр. Могул жерде атайын электр трансформатору турат. Бул эми могул электр мамычасы турат. Мына булар баардыгы электриктерге мындай ачык болтуруш керек да. Негизичи өзү мыйзамдын талаптары ушундай. Кимден болбосун сураңыздар, булар баардыгы жеткиликтүү, ачык болуп туруш керек. Эми бул жерге азыр кандайдыр бир мамычаларды алмаштырыш керек, дагы башка адамдарга тартыш керек, дагы башка оокаттар боло турган болсо, мына бул жерге келип такылдатканга туура келет, ээзин табыш керек. Андай болбойт, мыйзамда андай жазылган эмес. Мунун баары ачык болуш керек. Жүрүңүздөр анда, ээзине барып азыр суроону берели. Эмне үчүн? Көрүңүздөр, ушул жердеги бул жагы тозуп алган, дагы бир аз унчукпай турсак, көчөнүн баарын базып алмак. Дагы биз убагында чыгып, эскертип, суранып айтып атабыз. Бирок укпай атат. Саламатсызбы? Бир мүнөткө уруксатпы? Мен шаардык кеңештин депутаты болом. Атым Болот. Могул артындагы курулуш боюнча бир нече суроолор берейин дедим элем. Ким жооп бере алат ошол? Ким жоопту? Чакырсаңыз? Көрдүңүздөрбү, бул жактарга өзүнчө мындай ажатканаларды куруп алган. Анан бул жер ачык болуп туруш керек эле, бирок негедир бул жака мынакей жолдун бетине моголар неме экен, сиздердин бачок кое турган местаңыздар экен, а? Баары мыйзам бузуучулук болуп тур да, жолдун баарын алып алып турсуздар да, бул жол. Сиздерге эскертүүлөр берилдиби мэриядан? Bilmem ki şevizgene verildi. Шебиңиз ким эле? Berdi Akkulu. Бул жактыкпы? Yok Oştuklar. Оштуктарбы? Assalamu алейкум. Менин атым Болотбек. Мен шаардык кеңештин депутаты болом. Монун баары мыйзамсыз курулуштар сиздерге эскертип кетейин дедик элек да. Жол болчу да бул жерчи. Баш аягы чоң. А эмне үчүн бул жерге куруп алгансыздар? Мен ошол жөнүндө сурайын дегем. Сиз жөн эле ишкерсизби? Жөн эле оператор берди. Эч нерсе тиешеби. Азыр ээзи каякта бунун? Ээзи Бишкекте. Ээзинин номерин бере аласызбы? Жок, мага теге салган. А биз азыр бул боюнча ким менен териштиребиз? Чалгыба деп тапты. Аты ким деген? Интернет деген бар. Аты ким деген? Berdi Бердиев. Бердиев Аккулуу деген. Бердиев Аккулуу Тагаевич. Тагаевич. Оштук болот. Кайсы? Алайдын кайсы жеринен? Билбейсизби? Алайлык экен. Канча жыл болду бул курулуш болуп турганына? Сиз келгенде эле бар белем бул курулуштардын бардыгы? Yakında ele geldik de Yakında эле келдик. 6 ай эле болду. А бул жерге электриктер келсе эмне кылып кирет? Кандай эмне болду? Бул трансформаторго. Кирет мындай жөө эле кирип. Жөө эле киришеби? Номерин да бере албайсыздарбы? Андайга бизден жок. Туура чыгылган, эми иштеген иштебиз. Могул Асман Оюлдун жетекчиси Аккулуу аке, мына Токтогул шаарында мондай ишмердүүлүк кылып атырсыз, Оштон кенсиз, Алайдан кенсиз, мыйзамды бузбай иш кылыңыз. Элди да койлоп, элге залал келтирбей иш кылыңыз. Тез аранын ичинде могул участокты бошотуп бериңиз. Биз бул көчө стратегиялык жол. Бул жерде трубалар өтөт, таза суу өтөт, канализация өтөт.
башка нерселер, күнүмдүк адамдардын жашоосуна тиешелүү нерселердин баардыгы өтөт. Бул стратегиялык жол, бул чоң трасса жабыла турган болсо, сиздин бизнесиңиз эмес, элдин жашоосу токтогондо ушул жол кызмат кылат. Сиз тез аранын ичинде сиз байланышка чыгыңыз, жана колуңуздан келсе, март болсоңуз ушул жерди жөн эле ачып берип коюңуз. Соттошуп, оттошпой эле ачып берип коюңуз, сураныч. Айтыңыз сээзи келсе, ачып берсин, Туугандар, мондай эл муктаж болгон чоң стратегиялык көчөнү мына кир жайгыч кылып алышкан. Ушундай да болобу, ушундай да Кудайга жагабы? Тура эмес да бунун бардыгы. Эми болбойт да, баары биз баарын болгондой. Берге болбойт, берге жашаганга, берде окат кылганга болбойт. Жол бер, биринчиден ачып беришиңиз керек. Экинчиден бул ишкана. Неме алаңшы? Биринчиден бери жол эмес. Жол тетик забор турбайбы? Забордун бер жагы 2 метр мен берде чоңойгон боламын биринчиден. Мен бер жол кандай канча терек болгон, аргы агынан өткөн мен аябай жакшы билем. Мен ушул жерде чоңойгон боламын биринчиден деген. Жол мына забордон бери айтып неме? Ал бул кир жайган жер жолго кирбейт биринчиден. Бул кир жайган жер ишкананын жери биринчиден. А мен ал жерди убактылардан кайка заборго жая албайт экенмин кирди. Балдар бар. Ошон үчүн буга жайып курган. Сиз ушул жерде жашап анан иштетесизби? Ооба. Мейли ал окатыңызды кыла бериңиз. Бирок сиз жол эмес деп атасыз, а могу трансформатор тозуп алган. Турабы, тура эмеспи? Трансформатор бул, муну менин билишимче бул менчиги, бул элдин трансформаторун тозуп алган эмес. Бул трансформатор бул жалгыз ишканага карайт. Жалаң эле ушулар электр энергияны алабы? Жалаң электр. Бир трансформатор өзлөрү сатып алып койдурган. Бул өзлөрүнө карайт. Бул элдики эмес. Нарыраак коёбуз болмок экен дагы, тозуп алса болмок экен. Аны билбейм. Аны айтып атпайм. Өзү менен сүйлөшкөлө. Кандай анда сиз ушул жакта жашасаңыз, билсеңиз, бала чагыңыз өтсө, тигил жактан бери мисалга алсак 20 метр болот, анан сиз жакка келгенде эле 3 метр болуп калабы жол. 6 ай болдум. Мен 6 ай болду берги ишке иштеп атканыма. Ага чейин курулганда мен жооп берем. Мен 6 айдан беркисинде мен көзүм көргөн нерсени мен айтам. А бул ага чейин курулган. Мен келгенге чейин. Алар кандай мыйзам менен курган, ким уруксат берген, мен аларды билбейм. Аны өзү менен. Могул жактар бак болгонун билесизби сиз? Билем. Айтат, мен ушул жерде чоңойгом. Мен местныймын бу жерде. Мына үйүм бу жерде. Деунун жанында. Мен ушундайда мен Ломоносто окугам берде канча бак алма бар болчу биякта. Түз басып өтчүңүз беле жол менен? Түз бас мына тротуар менен өтчүмүн. Бери стратегиялык жол илгертен эле жабык автобазага чейин болчу, сен айтып аткан стратегиялык жол. Ушул жер болчу. Автобазадан. Могул жерде Азамат деген тозуп алган. Аны билбейм мен. Азаматты да Ал ачык беле, жабык беле? Ачык болчу. Ачык болчу. Баскынчылык кылып эле тозуп алды. Аны билбейм, аны баскынчылык кылды, уже законный тозуп алды, мен ага. Эчтесин билбейсиз. Билбейм, мен айтып атпайм. Мен 6 ай болду берди иштегениме. Ошо. Жок, илгери ачык болчу деп атасыз. Илгери ачык. Аз жабык болуп калды. Илгери ачык экен, элдин баары эле билет аны. Мен эле эмес, элдин баары эле билет аны. Токтогулда чоңойгон адамдын баары эле билет, жашаган адамдын баары эле билет. Ачык болчу. Бак болчу, бияктын баары терек болчу. Кырды, жок кылды. Кырды, жок кылды. Молодец ким болсо дагы. Укканымда сатып алган болуш керек. Ага чейин ким салып, ким сатканын билбейм. Билбейсиз. Билбейм. Бирок азыркы настоящий шеф ошо Алайлык, Аккулу Тагаев деген. Айтыңыз, Токтогул шаардык кеңешинин депутаты келди деп айтыңыз. Мэриядан дагы эскертүүлөр берилдиби сизге? Берилген жокпу? Мага биринчиден келип атасыз. Биринчи жол мен келип атам. Анда айтыңыз, анда ушундай депутаттар келип атат, сурап атат, сизди бир жолугушууга чакырып атат деп айтыңыз. Мына көрдүңүздөрбү, жолду ушинтип эле тозуп эле, өздөрүнчө эле окат аш кылып эле, бул болбосо чоң эле жол болчу. Мына күнүмдүк эле бирөөнүн эле жөн эле муктаждыгы болуп атат да булчу. Бирөөнүн жөн эле үйү деле бар. Бул жерди кошумча бизнес кылып, тосуп, жөн эле мал сарай кылып алган. Бул жер качан ачасыздар? Кай жерде? Бул жерди. Азамат ачып берем деди беле? Билбейм, бул Азамат да айтты. Сиз айтып деп койбойсузбу ушул жерде ачып коюшсун деп, уятта. Мына Кудайдын берген жолу, элдин жолу өтө эле жолтоо болбош керек деп, түшүнүк менен мамиле кылыш керек. Өзүңүз кандай дейсиз? Ачып бериш керекпи, ачып бербеш керекпи? Мыйзам чейин ошол жерде бардык эле. Ачса баары ачыш керек, бир ачыш керек. Баары ачыш керек,
Анда Азаматка чалыңыз анда. Чакырыңыз. Ушул жерден. Чечишейли. Ачып береби, ачып бербейби. Анда ачамын деп аткан, бардык ачты ачамын деп аткан. Бардык ачпады эми. Да эмне кылыш керек? Ким ачыш керек ага? Азыр биз Азаматты күтүп атабыз. Ушул жердин ээси. Ачып береби, ачып бербейби, азыр өзүнөн тактап сурайбыз. Аке, чалып көрбөйсүзбү сиз да бир жолу? Siz çalgan abonent Өзү башында мына жеке ишкерликке деп могул жерде бир аз эле Азаматты мен билгенден контейнер эле койгон. Бирок мынакей мэриянын начар иштегенинен, унчукпаган адам болгондуктан жана башка дагы бир эки айтылбай турган сөздөр бар. Бирок мен аны айтып деле салышым мүмкүн. Ошолордун айынан мына артын корологон, андан кийин мал баккан. Эми ушинтип бул баскынчылык да, мындайча айтканда, кыргызча айтканда баскынчылык кылып атат азыр. Siz Азаматтан арендалы иштейсизби? Жок, бир Азаматтан бай. Азаматтыкы кайсыл? Алдагы шына монтаж иштетчи эле го. Азамат. Чалыңыз. Азаматтык азыр булбу? Карабайт Азамат. Негизи башында вулканизациялоо эле кичинекей болуп баштаган, а? Башында ушундай эле кылган. Мындай эле вагондо эле отурчу эле го. Азыр биз Азаматка чалып атабыз. Азамат эмнегедир телефонун албай атат. Sizin çakırığınız күтүү режиминде турат. Жоопту күтө туруңуз. Же бираздан кийин чалыңыз. Ваш звонок находится в режиме ожидания. Дождитесь ответа или перезвоните. Бериңизчи мен сүйлөшөйүн. Буну мен чалсам, буну жакшы билбей атат. Келатам дейм. Болду анда келебиз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Азамат кандай? Ден соолуктар жакшыбы? Иштериң болуп атабы? Болуп секинден. Сени могул ишканаңда күтүп аттык элек. Ушу келсең аябай сонун болот эле. Сүйлөшүү сөздөр бар эле. Сүйлөшсөк. Мен шаардамында телефондон айтып. Могул арткы көчө боюнча эле келдим да. Биздин бир эле маселе бар да, ошо көчөнү качан ачып бересиң? Эмне үчүн өткөндө сүйлөштүк элек, ошо боюнча. Мындай да болки. Мен ал жерде карапайым моторлугу көчүрүп жүрүп койсуңар. Неге аркытты жаза албайсыңар? Неге Айдархандын сарайын, неге Кадырдын сарайын жаза албайсыңар? Жок, сен өзүңө жооп бер да. Алар эми мыйзамда бети жок болсо, мыйзамды алдап аткан болсо, же болбосо буга чейин жана башка мыйзамдарды бускан болсо, алар өздөрү жооп берет да. Мен өзүмө жооп берсем, анда менен закон түрүндө сүйлөшөм десең, мени сотко бергиле биринчи. Мен соттошом мына. 73-жылкы картаны алып келесиңер, ошо сотко архитектураны кубалайсыңар, эмне кыласыңар, калгожо, малгожо бүт жок да. Ачсаңар дакансыз стандарт кылып ачкылар, а? Биз кандай кылып атабыз? Азыр жолду келатып эле, жолду сиз тороп албадыңызбы? Биз андан башка эмне айла кылышыбыз керек? Алар эң четинде дагы тосуп атат мындай. Кошумча кылып, сиз жолду тозолдуңуз, жолду. Ооба. Неге тоспойт экен? Неге тососуз? Сиздин кандай укугуңуз бар ал жер тосконго? Болки сен экөөбүз урушпай эле болчу. Жок, урушпаганда кичине Азамат элди да ойлонуп койбойсуңбу? Кандай эмнени ойлонуп койбойсуң? Элди да ойлонуп койбойсуңбу? Элди дагы эми кичине уят да эми. Экөөбүз эми канчадан бери таанышпыз эми. Жолду ачып кое бербейсиң жок дегенде. Сен мына калгожону ачтыр, мен ачаммын. Ага дагы кезек келет эми. Сен ачып кое бербейсиңби эми жигитче болуп эми. Экөөбүз кандай сүйлөштүк элек? Бир эмес 3 жолу сүйлөштүк, Азамат. Жок,
Мени биле сот көрөсүң. Закон түрүндө мен соттошом, анан ачасың. Сен ачпайм мен. Ага чейин ачпайсың. Ага чейин ачпайм. Сот болот, сот барабыз, соттошобуз. Бетиң жок экен, Азамат сен. Бетиң жок экен, чын. Өтө бетиң бетпак экен да сен. Чын. Силер өзү бетпак болуп койдуңар. Жолду ачып койчу, жок дегенде бир таман жол ачып койчу. Илгери тоону деле бир таман жолду калтырган. Согуш маалында да бир таман жол калтырган. Сен не деген баласың? Аны колхозого, заправкалар айткыла ошо сөздү дагы. Илгерки Макул, айтабыз. Илгерки карта боюнча менен тесип чыккыла. Макул. Туура эмес кылып атасың, Азамат. Өтө туура эмес кылып атасың. Өтө туура эмес кылып атасың. Туура эмес кылган эмне? Iya. 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 Нени туура эмес кылып атам мен? Эми жолду тор болгоның бул динге деле жатпайт, Кудайга деле жакпайт болчу. Аны ти Айдарканга, ти Кадырга барбайт, сарайың буусмун депчи. Стандарт 10 метр жолду ачасыңбы, башынан баштап этегине чейин атты. Ашта боке, реальный кара сен. Биз кандай нереальный карап атабызбы? Нереальный карап атасыңар. Эркекте айтам, эмне билет, Айдаркан сарайын буштура албай койдуң? Ал сарайын буштура албай койдуң. Неге буштура албай койдуң? Ал жол ачылды, жок дегенде бир таман ачып турчу сен деле, бир таман. Андай болбойт, бир таман деген. Сен калгожон ачсаң анан мен ачам. Хорошо, калгожого да барып көрөбүз. Макул, ишиңе ийгилик, Азамат. Туура эмес кылып койдуң сен. Өткөндө үйүңө барганда эле ачып берем дегенсиң. Мусулманча, атам канча патриот болуп жүрдү, бизсе канча жакшы нерселер сүйлөштүк. Туура эмес кылып атасың, Азамат. Матышканын көзүнчө биле медериң бар вакытта ошо медердин банясынан бери бузуп по закону ачкылана. Закон түрүндө иштейбиз депутаттар биле. Ошондой кылып иштегиле да. Хорошо. Алпеле бир сотко барбаган, ал жетпеген карапайымдыкын сүзүп кой, андай болбойт. Мейли, сотко даярдана бер анда, Азамат. Ишиңе ийгилик. Сотко даярдана бер. Сотко бер ошо. Мейли, да. Соттошоюн, Эми жол мыйзам чегинде ачык турса ачылыш керек да жол. Барды мыйзамга баш ийиш керек да. Мына жакта баш этеги водопроводдун үстүнө здание салып, үй салып алып отурушпайбы? Ошол болот атпайбы аке? Ошону ачыш керек эми аке? Аны ачыш керек. Баш ийбегенде сотко бериш керек, прокуратурага бериш керек, анан кийин сүйлөп калкалган болбойт да. Оке. Жашынакай чоң көчө болчу. Биз ушул жерден жүрчүк. Азыр кире албайсың, бияка кире албайсың. Азыркы эмнерде карасаң, бияна мазайсың, бияң тозук. Жака кирсең, ким эле оно добыл столовый тозук. Нараң, мойка, сойка басканга мүмкүн жок. Муну мыйзамдын чегинде чара көрүш керек да, ушундай эле жүрө беребизби? Давай иш кылгыла, биз силерди шайлаганбыз. Биздин атыбыздан силер элиңизге депутатсыңар. Ишиңер аткаргыла да, так. Урматтуу Болотбек Согушбекович, сиз берген суроого мен төмөндөгүчө жооп берем. Бул жерде мага протокольный тапшырма болгон. Ал жерде 1982 жылда картографиялык материал жана 1989 жылда генплан боюнча ошол производственный көчөсү ачык деп көрсөтүлгөн. Именно ошол жайлоолуу Азаматтын жер тилкеси ошол жол ачык деп көрсөтүлгөн да. Бүгүнкү күндө сотко чейинки өндүрүш иштерди жыйынтыктап бүтүп, жарандык тартипте Токтогул райондук сотуна ошол мыйзамсыз курулган курулмаларды мажбурлоо иретинде буздуруу боюнча азыр сотко кайрылдык. Материал сотто. Анан Кудай буйрса ошо соттошобуз. Эгерде ошол жерге правоостановляющий, правоутверждающий документтери болсо, келип далилдеп берет. Мен эсептеймин, ал жерде эч кандай документи жок жана келечекте ошол жол ачылат деп.